Keyşi TV kanalı Tartuğlar. Ay balam, dağda televizor көріп отырасың ба? Көп көрбе, көзің ауырайды. Бар, дүкен көріп нан алып келші. Ой апа, азыр мультфильм бүтсүнчү баргым келбей атат. Ай балам, ай бир жол сөздү угуп койсоң болмок. Кандайсың досум? Жакшы, өзүң кандайсың? Не көрүнбөйсүң го? Үйдө элемин. Сен карачы мага атамдар бүгүн эмне алып бергенин. Эмне алып берди? Велосипед. А эмнеге? Себеби мен ата-энем эмне десе баарын кылам. А сен болсо ата-энеңдин сөзүн такыр укпайт экенсиң. Койгойчу. Мага деле алып берет, көрөсүң го? Жок, сага алып бербейт. Себеби сен ата-энеңди дайыма нааразы кыласың. Пиу, 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 диш, 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 диш. О, атаке, кандайсың? Эй бала, түш алдыгы жактан бери кел. Балам, мен сага түшүндүрүп айтып кетпедим эле? Бөлмөңдөгү оюнчуктарыңды жыйнап кой деп. Эмнеге жыйнаган жоксуң? Ата, такыр жыйнагым келген жок. Балаң такыр тиле албай калды. Бир тарбиясына көңүл бөлүп койсоң жакшы болот эле. Жумуш деп жүрө бербей. Карачы. Ата, менин бул жака эмнеге алып келип атасыз? Балам, тетигили кишини көрдүңбү? Ооба. Сен да кийин чоңойгондо ошондой болгуң келди. Жок ата, эмнеге? Эгер сен дагы кийин жакшы жашагың келсе, ата-энеңдин айтканын кыл. Мектепти жакшы оку жана эч качан жалпоолонбо. Ата-энеңди эч качан нааразы кылба. Көрдүңбү? Ата-энеңди нааразы кылсаң, сен да кийин ушундай болуп каласың. Ошондуктан балам, ата-энеңдин тилин ал. Ата-энеңди нааразы кылбай эч качан. Макулбу? Макул атаке, түшүндүм. Салам досум. Бүгүн бир жака бардыңарбы? Ооба, барып келдик. Атам мага тил албаган баланын кандай адам болоорун көрсөттү. Кантип? Мага көчөдөн бир сел саяк кишини көрсөттү. Ал ичимдик ичип, үйү жок, үй бүлөсү жок, көчөдө калган экен. Атам айтты мага, мектепти жаман окусаң, ата-энеңди нааразы кылсаң, ошондой адам болосуң деп. Анан мен баарын түшүндүм. Туура кылыпсың досум. Мурда эле ошондой кылсаң болмок. Мен эми түшүндүм да досум. Азаматсың. Рахмат досум. Биз максат коюу жана өз максаттарыбызга жетишүү жөнүндө болот. Ар бир адам максат коет. Максат койбой жашаган адам жок болсо керек. Максат деген эмне? Максат деп жөнөкөй тил менен көздөгөн бир нерсебиз. Бул буюм болушу мүмкүн, мисалы ошол эле телефон, машина, көйнөк же үй, же кандайдыр бир мал же жандык иши кылып буюм. Же болбосо бул жакшы жумушка орношуу, спортсмен болсо боло турган мелдештерде биринчи орунду ээлөө жана башка ушул сыяктуу. Мисалы силер жолдо бир машинаны көрүп калдыңар. Ал машина жагып калды жана сиз дагы ошондой машиналуу болгуңуз келип атат. Сиз ойлонуп ошондой машина алмай болдуңар. Бул учурда сиз максат койдуңуз. Же болбосо сиз азыркы иштеп жаткан жумушуңуздан өйдөрөөк турган кызматка көтөрүлөйүн деп чечтиңер. Мындай учурда дагы сиз максат койдуңуз. Демек максат деген көздөгөн бир нерсебиз. Мен бул нерсени алам, мен бул нерсеге жетишем, мен буларды кылам, же мен мындай же тигиндей адам болом, жана башка. Азыр 31 декабрь деп элестете бергиле, эртең 1 январь. Максат коюп атабыз. Мен 1 жылдын ичинде 50 китеп окуйм деп. Демек 1 жылдан кийин, кийинки 31 декабрга чейин биз 50 китеп окуп чыгышыбыз керек. Кандайсың улум? Жакшы, тынччылык элеби? Биз апаң экөөбүз сага кичинекей белек берейин деп чечтик. Бул
Апаңын көзүнө атыбыздан кабыл алып кой балам. Ой, белекпи, мен белекти аябай жакшы көрөм. Канекей көрөйүнчү. Баракелле, китеп. Ооба балам. Бул китеп сага алдыга туура максат коюшка жардам берет. Бул китепте аябай пайдалуу нерселер көп. Бул китепти окуп акылдуу бала болуп өскүн балам. Мультфильмдин автору Жумакадыр Тилек уулу.